Урматтуу биздин чегерачылар, сиздерди бүгүнкү ачылып жаткан чегара заставабыздын ачылышы менен куттуктоо менен бирге силерден таза берилгендик менен кызмат кылууну талап этемин. Туура биздин чегарачылардын арасында дагы мыйзам бузгандар бар. Дагы деле бар. Кээ бирлериңер ар түрдүү контрабандисттер менен кошулуп алып аракет кылгандар дагы бар. Эгерде араңарда тура турган болсо, бетиңер чымырап атса керек. Так, эгерде араңарда ошондой укук бузууларга баргандар болсо, уялып атсаңар керек. Себеби силер форманы кийген, погонду тагынган, мамлекеттин коопсуздугун сактайм деген жетекчилик кызматкерлерсиңер. Мына ошондон тайбагылагын. Антыңардан тайбагылагын. Ошондо гана бизде ар ким өзүнүн ишин жасаса, ошондо гана бизде жакшы, өнүккөн, өскөн мамлекет болот. Биз ишенебиз. Мамлекетибиз өсөт, өнүгөт. Уже Кудайга шүгүр боло баштадык. Мына аксакалдар деле мени калп айтырбаса керек. Жергиликтүү бийлик органдары да калп айтырбаса керек. Ушул аскер кызматкерлери өзүңөр деле калп айтырбасаңар керек. Көрүп атасыңар өзгөрүүлөрдү, толуктоолорду, жетишкендиктерди. Булардын бардыгы эми гана башталышы. Эми гана башталышы, себеби биз бардыгын өз ордуна коюп, порядокты наводить этип, эми гана мындан ары өнүгүү жолуна түшө баштадык. Буюрса, быйылкы жылдагыдан кийинки жыл мындан бетер өнүгөт. Дагы 2-3 жылдан кийин Кыргызстаныбыз эң алдыңкы болбосо дагы ушул башка мамлекеттерге тең талаша турган мамлекеттерден болуп калат. Ушуга баарыбыз салым кошушубуз керек. Бул жерде турган аскер кызматкерлер айтышы мүмкүн. Менин буга кандай тиешеси бар деп. Жок, сенин дагы тиешең бар. Ар бир аскер кызматкери өзүнө берилген милдетти так аткарса, ошондо биз жетишебиз. Эгерде силер иштебесеңер, биздин колубуздан эмне келет? Эгерде силер аткарбасаңар, эгерде силер туура эмес иштесеңер, мыйзамды бузсаңар, берген тапшырмаларды аткарбасаңар, анда биздин колубуздан эмне келмегени? Ошондон биз силерге ишенебиз, урматтуу аскер кызматкерлери, айрыкча чегара кызматкерлери. Силердин эрдигиңер дагы бир жолу айтайын. Кыраакылыгыңар, мамлекетке кылган кызматыңар ар бир кыргыздын, ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө жашайт. Ошол мамлекетибизди сактайбыз деп канчалаган балдарыбыз каза болду. Канчалаган жигиттерибиз майып болуп калды. Бирок алар өз антында турушту. Мындан ары эми жамандык болбосун, Кудай сактасын. Тынчтык мезгилде гана ушинтип чегарабызды коргоп, коңшуларыбыз менен ынтымакта болуп, урушпай, талашпай, жакшы жашайлы деген үмүттөбүз. Дагы бир жолу куттуктаймын. Куттуу болсун.